Эфирде Ош технологиялык университетинин жаштык телестудиясы, студияда мен Асат Туратулы, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача маалымат. Университеттин аймактык жогорку окуу жайлар аралык аскердик факультетинин жамааты Ошто Ош шаарындагы орто мектептердин окуучу кыздарынын ортосундагы патриоттук мелдешин өткөрүштү. Ош технологиялык университетинин кесипке багыттоо борборунун кызматкерлери Өзгөн районуна барып, кесипке багыттоо иштерин жүргүзүштү. Окуу жайдын ректору профессор Абидов Абдыкадыр Омарович университетте көп жылдан бери эмгектенип келе жаткан ардагер айымдарды 8 март майрамы менен куттуктады. Университетте билим алып жатышкан уландардын катышуусунда жыл сайын салкайланган Ошто мырзасы сынак өткөрүлүп, жеңүүчүлөр аныкталды. Ушул жана башка жаңылыктар бүгүнкү чыгарылыштын өзөгүн түзмөкчү, биз менен болуңуздар. Кыргыздар баятадан баштап эле баш кийимди аздектеп, аяр мамиле жасап келишкен. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында 5 март Ак калпак күнү деп жарыяланышынын дагы бир өзгөчө бийик турган маани-маңызы бар. Ош технологиялык университетинин технология колледжинин студенттери баштарына ак калпак кийишип, бул улуттук баш кийимди даңазалап, жөө жүрүшкө чыгышты. Теманы кабарчы узулатат. Калпак кыргыздардын улуттук эркектер кие турган баш кийими. Көбүнчө ак кийизден жасалгандыктан ак калпак деп аталат. Калпак бул кыргыздардын кийим-кечектеринин ичинен эң ыйыгы. Анын касиетин аны кийип жүргөндөр сезе алышат. Бул байыркы баш кийимди кийген адам илгерки бабаларынын тарыхына тамырлашып, калай калкын тагдырына бекем байланат. Бул улуттук баш кийимдин бийиктигин даңазалап, технологиялык колледждин студенттери жөө жүрүшкө чыгышты. Университеттин башкы корпусунун алдына калпактын урматына арналган салтанат көрүлүп, окуу жайдын ректору профессор Абидов Абдыкадыр Омарович куттуктоо сөзүн айтты. Билесиздер, мына жакында эле мына 2-3 күн мурун Кыргызстанда дагы бир майрам белгиленген, Кыргыз мамлекетинин желегинин күнү белгиленген, билесиздер. Бул желек мамлекеттүүлүктүн атрибуттарынын бири болуп эсептелет. Аны жакшы билесиздер. Бул ак калпак болсо, мен ойлойм, бул улуттун атрибуттарынын бири. Кыргыз элин илгертеден ушул ак калпак аркылуу таанышкан. Акыркы мезгилдерде ушул ак калпагыбызды жакшына сыйлай албай калдык элек. Муну жакшынакай кылып бир майрам күн деп атай, дата коюп белгилеп койгондон бери кичине ошол ак калпакка дагы көңүл буруп, ошону белгилеп отурабыз. Мен ойлойм, мына бизде жогоруда Асат агай айтып кеткөндөй, бардыгыбыз ушул ак калпак кийгендер, ушул кыргыздын уул кыздары баарыбыз мекенчил болуп, ушул кыргыз мамлекетин алдыга өнүктүргөнгө аракет жасашыбыз керек. Калпак кыргыздын улуттук көркөм дөөлөттөрүнүн көрүнгөсү. Ата-бабадан кастарланып келе жаткан асыл мүлк. Кыргыз эли эл болуп түзүлгөндөн бери жашоонун, улуулуктун, тазалыктын, улуу күндүн символу, ыйык белгиси катары кастарлап сүр тутуп, сөөлөт санап, көрк катары маанилүү шаң салтанатка кийип жүргөндүгү жалпы дүйнө элине белгилүү. Кыргыз өмүрү 40-35 кылымга созулса, кыргыз калпагынын өмүрү да дал ошондой. Узак, уламалуу, санжыра. Кыргыздын улуттук баш кийимин даңазалап, кыргыздын кылым карыткан ыр күйлөрү жаңырып, эзелтеден сакталган бийлер менен коштолду. Калпакты ак кийизден жасашат. Формасы да ар урууда ар башкача жасалган. Калпактын кырына коюлган түстүү кыюулар адамдын жаш өзгөчөлүгүн билдирген. Балдардын калпагынын кыюусу кызыл, жашыл кездемеден. Жигиттердин калпагынын кыюусу көк кездемеден. Азаматтардын, орто жашка чейинкилердин калпагынын кыюусу күрөң, кара кездемеден. Улгайып калган карыялардын, аксакалдардын калпагынын кыюусу ак же ала кездемеден жасалган. Баш кийимди кадырлап, барктап, бийиктигин даңазалап келе жаткан кыргыз эли мындан ары да ушул салтты бекем сактаарында шек жок. Асманда жарык көрсөң жылдыз деп бил, башында калпак көрсөң кыргыз деп бил демекчи. Кыргыз Республикасынын 5 март ак калпак күнү менен жалпы кыргыз журтун куттуктаймын. Ошого байланыштуу Ош технологиялык университетинин технологиялык колледжинин жаштары, 200га чукул жаштары биз атайын жөө жүрүш жасадык. Негизинен бул кыргыздын патриоттуулугун, ар намустуулугун, бийиктигин даңазалоо максатында ошол жаштардын үлгү катары көрсөтүп, башка инсандарга да үлгү катары көрсөтүү максатында атайын жүрүштөр жасадык. Бүгүн бизде чоң майрам. Баарыңыздарды 5 март ак калпак күнү менен куттуктайм. Жана ошондой эле Ош технологиялык университетин ак калпак майрамы менен куттуктайм. Кемир куур өзөлөт
калпагын кээ бирөө билбей жүрөт мунун баркын. Элине белги берип таныштырган Пелиңден кагылайын кыргыз калкым. Бүгүн 5 март ак калпак майрамы жерге бизде. Бул иш-чараны биздин окуу жайда унутта калтырбай, окуу жайдын мырзалары ак калпак кийип жөө жүрүш жасашты. Калпактын төбөсүндөгү кайчы сызык күндүн аян белгиси жана өмүрдүн, тиричиликтин, жалпы жашоонун символу. Ал эми төбөсүндөгү топ чачы, тукумдун тамыры тереңге жайылуунун аян белгиси. Тынчтыктын, жаркын турмуштун, ток бейил жашоонун символу. Күлгүн жаштыктын, оттуу курактын аян белгиси. Өзүндөгү мына ушундай бийик касиеттер менен кыргыздын ак калпагы түбөлүккө жашай бермекчи. Ош технологиялык университеттин аймактар аралык аскердик факультети 1998 жылы Ош шаарындагы жогорку окуу жайларындагы студенттерге аскердик билим берип, аскердик кадрларды даярдоо максатында ачылган. 20 жыл аралыгында ачылган аскердик факультет өлкөбүздүн күч түзүмдөрүнө бир нече миңдеген жогорку квалификациялуу аскердик кадрларды даярдап берди. Мындан сырткары аскердик факультеттин офицерлери мектеп окуучуларына сабак берүүнү демилге көтөрүп, бүгүнкү күндө ар кандай иш-чараларды, ачык сабактарды өткөрүүдө. Анткени Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аскерге чейинки даярдоо жарандарды аскерге даярдоо системасынын бир бөлүгү болуп эсептелет. Аталган факультеттин Ош шаарындагы номер 35 Атабаев атындагы орто мектепте 8 март аялдардын эл аралык күнүнө арналган мелдеш өткөрүштү. Аталган иш-чарага жалпысынан 3 орто мектеп, номер 45 Мырзаев атындагы, номер 30 Алиев атындагы жана номер 35 Атабаев атындагы орто мектептердин кыздар командалары катышышты. Конкурстун шартында аскердик эрежелери боюнча тапшырмалар аткарылып, патриоттук сезимдеги ырлар ырдалды. Конкурстун жыйынтыгында 1-орунду номер 45 орто мектеп, 2-орунду номер 35 орто мектеп, ал эми 3-орунду номер 30 орто мектептин окуучулары камсыз кылышты. Ош технологиялык университетинин тарыхы 1963 жылы Фрунзе политехникалык институтунун Ош шаарындагы түштүк аймагындагы жаштарды техникалык билимге тартуу максатында атайын бир бөлүм болуп ачылуу менен башталган. Бүгүнкү күндө Ош технологиялык университети Ош шаарындагы дегеле түштүк Кыргызстандагы абройлуу университеттердин катарын толуктады. Бүгүнкү күндө университеттин кесипке багыттоо иштери жүргүзүлүп, окуу жай өнүгүүнүн туруктуу жолуна түштү. Жаштарды коомчулукка аралаштырып, алардын келечекте билимдүү, коомго толук калыптанган инсан катары тарбиялоодо ата-эне тарбиясынан сырткары орто мектеп, орто жана жогорку окуу жайлары негизги орунда турат. Башталгыч жалпы орто билимди мектептен алган болсо, кесиптик жана адистик билимди окуу жайлардан алат. Бүгүнкү күндө өлкөбүздө билимге умтулган жаштар өздөрүнө керектүү адистикти мамлекетибиздеги орто жана жогорку окуу жайлардан билимге ээ боло алышат. Алардын катарын техника жана технология багытындагы адистерди даярдоочу Ош технологиялык университети толуктайт. Окуу жайдагы кесипке багыттоо борборунун кызматкерлери Өзгөн шаарына атайын иш сапар менен барып, шаардагы мектеп окуучулары менен жолугушуп, университет жөнүндө маалыматтарды беришти. Мына 11 жыл окуп, 9 жыл окуп, мектептин босогосун мектепти бүтүрүп, эми жогорку окуу жайларга, орто окуу жайларга аттанасыңар. Ошондуктан кесипке тандоо, келечекте ким болом деген, кандай кесипти аркалайм деген ата-энелердин кеңештери бардыр, ага эжелердин кеңештери бардыр. Ошондуктан чечүүчү моментте турасыңар. Эми мына ушул биздин мектептин бүтүрүүчүлөрүнө сыртка барып, Ошко, андан дагы Бишкекке же Россияга жөнөрдүн алдында ойлонуп, бюджетиңерди карап, өзүңөрдүн жөндөмүңөрдү карап чечишиңер керек. Күн санап өнүгүп бараткан өндүрүштүн тармактарынан кабардар кылып, алардан баласынын жашоо турмушун аралаштыруудагы ыкмаларды жаштарга үйрөтүү бүгүнкү күндүн негизги талабы болуп эсептелет. Ош технологиялык университетинде мектеп окуучулары үчүн атайын мектеп лицей ачылган. Бул лицейде көбүнчө физика, математика багытындагы сабактар басымдуулук кылат. Анткени техникалык багыттагы адис болууну каалагандар үчүн бул багыттагы предметтер көбүрөөк талап кылынат. Ошондой эле техникалык жогорку окуу жайдын студенти болууну каалагандар үчүн жалпы республикалык тестирлөөнүн кыйынчылыксыз тапшыруу үчүн дагы бул предметтер көбүрөөк өтүлөт. Мына кесипке багыттоо борбору Ош, Жалал-Абад, Баткен областындагы мектептер менен дайым тыгыз байланышта. Өзгөн районунда Нурбаев мектеби, Таңардаров мектеби, Курманжанат мектеби биздин базалык мектеп. Биз дайым бул мектептер менен дайым биргеликте иш алып барып жүрөбүз. Андан сырткары азыр Урмат Төлөгөнов айтып кетти, Оштунун алдында мына биз ушул
bilimden yetişken ağa ejeklerin oşa kesipke dayargoo menen emес, biz okuçularga da uşulardın intellektualdык байлыгын пайдаланалы деп быйыл Оштун алдында лицей açtık. Fizika, matematika bağıtındагы лицей. Анда 8-9, 10, 11 класстын окуучулары окуйт. Ал жерде орус тили, англис тили, корей тили боюнча курстар өтүлөт. Университеттин бүгүнкү күндөгү абалына маалымат алгысы келген ар бир окуучунун кызыккан суроолоруна жооптор алынды. Ошондой эле өндүрүштүн тармактарына кызыккан мектеп окуучуларына да кеңири маалыматтар берилди. Мындан сырткары окуучулардын маанайын көтөрүү максатында Оштуу мырзасы 2017 конкурсунун биринчи бөлүгү дал ушул Өзгөн шаарында өткөрүлдү. Ош технологиялык университетинде билим алып жатышкан мырзалардын өнөрлөрүнө күбө болуп, алардын талантын баалап отурган калыстар тобу бул иш-чараны демилгелеп уюштургандарга ыраазычылык сөздөрүн айтышты. Окуп калдым Оштуда. Бүгүнкү ушу кесипке багыт берүү боюнча окуучуларды чакырып, анан ушул окуучуларды дагы жөн эле кесипке багыт берүү боюнча маалыматтарды бербей, ушу мырза жигиттер жагышы болуп, абдан жакшы кызыктуу маареке болду да. Биз ушу карап отуруп калыстар тобу. Мен мына балдардын баардыгына чоң ыраазычылык билдирем. Ушундай чыгаан жакшы балдар өмүрлөрү узун болсун, дайыма ушундай ийгиликтердин үстүндө жүрө беришсин. Кыргыздын намысын коргогон эр жигиттерден боло берсин. Абдан жакшы катышты, мага жакты баардыгы. Өзгөн шаарындагы мектеп окуучуларынын маданий эс алуусун уюштуруп, алардын руханий байлыгын өстүрүүгө түрткү болуу максатында өткөрүлүп жаткан бул сынактын экинчи бөлүгү Ош шаарында Ош технологиялык университетинин чоң залында өткөрүлмөкчү. Бүгүнкү калыстар тобу тарабынан коюлган баалар экинчи бөлүгүндөгү калыстардын койгон баалары менен бирге эсептелмекчи. Ал эми Өзгөн технология жана билим берүү колледжинин атынан катышып жаткан мырза жигитке атайын белектер тапшырылды. Жогорку окуу жайы бир гана билим берип, адистикке даярдабастан жаштарды коомго татыктуу калыптандырууга, алардын ар тараптуу өнүгүүсүнө шарт түзө турган негизги мекеме болушу шарт. Ошондуктан биздин университет ал талаптарды өз деңгээлинде аткарууга ар дайым аракет кылып келет. Бүгүнкү иш-чара мага аябай жакты, негизинен эле баардык эле жаштарга жакты. Ушундай долбоорлор дагы көп уюштурулуп, дагы көп болушун каалайм жаштар алдыга. Мырзалар аябай мыкты, мырзаларга сөз жок. Бул өзгөндүн мырзалары аябай мыкты болушту, эң мыкты. Бүгүнкү иштер өтө жакшы өттү, кемчилиги жок эле өттү деп ойлойм мен. Ошо дайым уюштурулса жакшы болот, ошол бүгүн өткөндөрү жакшы өттү, мен ушунча ойлойм. Чындыгында адамзат жашоосундагы ар тараптуу өндүрүштүк кыймылдарга чам болбосун. Коомдун ар кайсы кырдаалында, ар кайсы мезгилинде да адам баласынан сөзсүз түрдө билимдүүлүк менен бирге ар тараптуу өнүгүүнү талап кылат. Ошондуктан келечекте өлкөбүздүн өнүгүшү менен өзүбүздүн жашообузду камсыз кылууга аракеттенүү зарыл. 1910 жылы Американын социалист айымдары Копенгагенде өткөн эл аралык экинчи конференцияга делегат болуп катышкан. Бул конференцияда Клара Сеткин айымдардын эл аралык майрамын белгилөөүн сунуштап, съездде отурган бардык аялдарды тең укуктуулукка күрөшүүгө чакырган. 17 өлкөдөн 100дөн ашык аял катышып, Клара Сеткиндин оюн дээрлик бардыгы бир добуштан колдошкон. Бирок атайын бир күнгө токтолушпагандыктан 1911 жылы 19 мартта, 1912 жылы 12 майда белгилешкен. Кийин 1914 жылдан баштап аялдардын эң биринчи жөө жүрүшкө чыккан күнү 8 мартты аялдардын эл аралык майрамы деп белгилешкен. Энелер жашоо башат экендигин эч ким тана албайт. Алардын мээрими, камкордугу бүткүл ааламдын тынчтыкта терметкен улуу күч. Ош технологиялык университетинин директору профессор Абидов Абдыкадыр Омарович окуу жайдын өнүгүүсүнө өз салымдарын кошуп, көп жылдан бери эмгектенип келе жаткан аялдарды куттуктап, алардын окуу жайга кошкон салымдары үчүн ыраазычылыгын билдирүү менен белектерди тапшырды. Ошондой эле алардын мындан ары талыкпастан эмгектенип, окуу жайдын деңгээлин көтөрө билүүлөрүнө тилектештигин билдирди. Ош технологиялык университети бир гана билим берүү менен чектелбестен спортко жана маданиятка өзгөчө көңүл бөлүп келет. Бул максатта ар бир факультеттин мырзасы катышкан Оштуу мырзасы 2017 сынагы болуп өттү. Аталган иш-чара жыл сайын салтка айланып, шаардык деңгээлдеги сынакка катышуучу мырза тандалып алынат. Жеңүүчү аталган 3 мырза Ысык көлгө жайкы эс алууга барышат. Шаңда өткөрүлгөн мырзалардын сынагына көңүлүңүздөрдү бурабыз.
Assalamun aleykum kadermen kalkın mamamda Hemen de aytıp jalpıgan taştayın algan kadamda Manazın sözdün jetkirgen bilesin yer bul tilekin Karajaş şul varsa köştekte da üntilegen Memeli udarak dep koyup muayimlerin mamamda Kalıstıkta kapçırgan kalıstık topun mamamda Birinci korpus kaysıda, ikinci korpus kaysıda biz de çürüp yürüngen birinci kurslar Muna gebügen noştuğla, canı acışan baştaldı Mırzalardan taymaşın, fakültetlerge jarı saldı Kurkan sonları tandalıp, çoğu carar kamdanıp Namazın bugün korgayım depnen, pütüp fakültetlen geldim attanım Tanıştırıp edeyim kıskaça özüm canımda Atı jönüm sakin kulak Düynabay gibi ölügünde 1996'ın aylardım may ayında Töreyip min töl jarıp Ölkümdün çoğ allayında Tuğulup ösüp jetindim Aylımdın çak terinde Tabipke tatımdı bolgon kartoşkanım babam keninde Orta mektep bitken soň aşka geldim okuga Teknolog kana bolom dep barbadım oşnu oşkuga Hanan geldim oşkuga Oşnu menen seymegim Seymektanıp gelemin Kırgızstan'dan men olup Gülde vessin aldıga Gelmi resim gelegi Tut dünyada tanıga Mitinki menen tanılgay Ürü menen tanılsın Çürü menen tanılgay Çingızı menen tanılsın Andamese tuğandar Sözümdü kıskartıp ay geteyim Ayal zatın arnalgan Eki sapırımdı tartıp eteyim Birinci sorum, birinci dünyalıq көчмөндөр oyunu kaçan baştalgan? Birinci dünyalıq көчмөндөр oyunu. Birinci dünyalıq көчмөндөр oyunu 2014 жылы bizden Keremet'te Issıkköl жерgebizde baştalgan. Kol çalar. 2014 жылы көчмөндөр oyunun birinci bölüg olgan. Ош технологиялык университетinin жаштык телестудиясы кайсыл жылы түзүлгөн? Кайсыл жылы түзүлгөн? Азыркы учурда бул жаштык телестудиясынын директору болуп Туратбек Асат мырза бир кол чалып коюңуздар бүгүн бизде съемочный группасы менен Ош технологиялык университетinin жаштык телестудиясы 1996 жылы негизделген. Андан кийин бул жерде азыркы убакта директори Асат Туратбек уулу агайыбыз болотса, андан мурунку эле директори Ыдырысов Рамис агайга кол чабуулар. Барысын билебиз, эми сизге ситуациядан чыгуучу суроо. Микрофонго жакыныраак турабыз. Атылек мырза, сизге деле мына ошол эле суроо. Элестетиңиз, сиз белек берип атасыз, бирок сиздин жооңуз Арген мырзаныкындай болбошу зарыл. Сөзсүз. Ошондуктан чамдаңыздар, аракет кылыңыздар, ким биринчи чыкканса ошонун жообу өтөт. Сиз белек берип атасыз, айымыңыз жок. Мындай элес кылабыз. Айымыңыз алдыңызда турат уже вот. Сиз белекти сунуп атасыз. Элестетиңиз, сунуңуз, олсусаңыз, белек берип атасыз. Апаңыз артыңыздан келди да ак тилек деди. Эмне кыласыз? Эгер ошондой кырдаалга туш келсем, жок, сиз кырдаалга туш келсем, кереги жок. Болсо да ушул жерде болот. Вот ошол жерде сырал автоматтык түрдө жооп беришиңиз керек. Артта турат апабыз. Сүйлөшкөн кыздын алдында турат, гүлдү сундум. Артынан келип апам ак тилек десе, мен биринчи гүлдү апарып сүйлөшкөн кызды көрмөкмүн. Андан кийин апама менин алгачкы берген белегим ушул жерде болот эле. Мен азыр өзүм ушул тапта үйлөнө турган курага жеттим десем болот. Апама берген алгачкы белегим, апаке, сизден келип калган 8 март эл аралык майрамыңыз менен куттуктайм. Сизди бүгүндөн баштап муздак сууга колуңузду салып кир жубаңыз. Тандыранан жакпаңыз. Үй салаңыз деп туруп, ошо сүйлөшкөн кызымды апама тааныштырмакмын. Опа, белек колго сүйлөшөт.
Vale, осы оригиналды жоқ. Anamızı duranlara sizler için şov başlandı. Поехали. Hoşçakalın. Мен группалашым, өзім группалашым қатысып жатат. Автоунаа факультетинен. Аты сонун Букенов Арген. Аты сонун буюрса мистер болот. Ишенебиз. Өзгөчө дүйнө байжанды факультеттен. Өчүр факультеттен. Манайым өтө жакшы деңгээлде, Мырза жигит өтө жакшы деңгээлде өтүп жатат. Кайсы Мырза жигитти колдоп келдиңиз? Букенов Арген 2 номердеги Мырза жигитти колдоп келдим автоунаа факультетинен. Бана күттүм мени дайыма Оштунун жаштары колдоп келет бизди алдыга Биз менен болобуз топ күч кубатты топтоп келечек тормотсо Душманга жол жок билип ал кыргыз болосо Абдан шок ар бир элим жериме салым кошсо Сенин жаткан душманда топтоп Sevgilim ardayım birikip болду Үбүлөп ошту Алдыга барада жаман ишти биз алыста Кыялар орундалып жаракерчиге орун алып Бажысы жаштардын багы ар кандай тармакта кыймылдатып Батуштарым деген дамын тартып бизде болот бар денсаулыкта болоодайм Жакшы тилектер салам айтам элиме Жакшы тилек Sarıma parhatta markada sarhatta nöpön Jarhatta portunda parhatta palısta Jarhatta elimde parhatta Ben bolsun tarazı Canmanlar tartıma
жетим баламды апаке жылуулук берип турчу күндө дайым ардагым апакем ай сыздаттым го жалгыз уулум сен таштап сабар алды мен мында сарсанага уйгуп аттым атакем болсун эле кыйбай жаным ар түркүн каттап барат уйдум баарын апаке ай кыйнайсың да жалгызымдын кураган жанын кара жер тойбой тура алып баарын кучагыңда кара жерди сен жатасың жалгыз уулум сени ойлоп күндөн айым көздөрүмөн куят жашым өтмөс дайым караам болуп көрбөйт белең атаке билбейм ата сенден кандай айрылгам бул тагдырдын сыноосуна кабылгам апакемди жөрөк кылып жүргөнбө ташбор тагдыр апакемден айырган ата деген сөздү гана жаңыртам караанын жол эркелетип чакырган бул дүйнөдө көзүң тирүү болгондо жөрөк менен жалгыз уулуң артынан кандай жашоо арнап берген бактыма жалгызмын дейм күндө сени сагына бул дүйнөдө көзүң тирүү болгондо мындай арман болбос эле бактымда башка балдар ата келип чуркаса ички дүйнөм туз тургандай тызылдайт ыйлап сурап жүрөк бултуулдайт ата келиштен айтам арманым көздөрүмдөн жаш айланып термелип көктү тиктей музурунап жетпеймин деймін ата жырдың еңсеймін ыйласам да карааныңа жетпеймін ата үні уссам деймін аркачан ташпо жашоо алып кетсе кандайым атакем жок кантайын азап салып жалгыз уулум башына таштап мени кетсең эми кантайын кош ата кош апа жалгыз уулуңар силерди ойлоп күндө көздөрүмөн жашырам деп ыйлап турат атаке атаке мен дагы келем күткүлө мени эгерде ушул монологу менен араңыздардагы айрым бир достордун өздөрүнүн жүрөгүндө сакталган кайгы муңун козгоп койгон болсом кечирим сурайм.
Менин жазган монологумдун себебин эми айтсам, ал бир досумдун арманы болчу. Эми кээ бирлер ойлоп атышат эми бул Актилектин өзүнүн арманы депчи. Чында Алтсан Маман дегендей ата энем бир туугандарым менен түгөл толукпуз. Буга миң мертебе шүгүр келтирем. Бир досумдун арманы болчу. Бул монологду Оштуу мырзасына катышам дегенден баштап гана жазган жокмун. Бул мен мектеп кезинде окуп жатканда гана жазылган монолог. Эми ушул монолог менен чектелбестен дагы монологдор жазып жүрөсүзбү? Эми аракет кылабыз жазышкача. Бирок мен негедир ушу кайгы муңдуу монологдор жазгангандай шыктымын десем болот да. Анан башка монологдор жазып көрдүм, алар окшошпогойду. Анан мен оюнча жалаңышынан монологдор жазып дагы көптөгөн сынактарга катышсам деген оюм бар. Дүйнөбай! Дүйнөбай! Актилек! Эки голос калды. Актилек! Акыркы. Дүйнөбай! Достор, академик Муса Мырзапаяз Адышев атындағы Ошту технологиялық университети диплом Ошту Мырзасы 2017 қару сынағында 3-ші орын менен энергетика факультетинин Омуту Мунирбек. Ошту Мырзасы 2017 қару сынағымыздың 2-ші орын Толстосунов Актилек. Архитектура құрылыс факультеті. Арқылы, достар, академик Муса Мырзапаяз Адышев атындағы Ош технологиялық университети диплом 1-ші орын Ошту Мырзасы 2017 қару сынағында 1-ші орын делегендігі үшін Сатим Кулов Дүйнөбай технологиялық дипломды Ошту Мырзасы 2015 қару сынағымыздың жеңімшісі Исламбек Уларбек мырза сыйламақчы. Құттықтаймыз. Алемен ушул 3 жигитке жайки июль айына ысык көлгө путевка берели. Ол чағалар. Бүгінгі біздің Ошту Мырзасы 2017 қару сынағымыздың жеңімшілері. Бүгүнкү таймаш өтө жакшы болду. Мен үчүн өтө кыйын болду. Албетте даярданганын үзүрүн көрдүм десем болот. Атаандаштар да өтө күчтүү даярданышкан экен. Кантсе дагы калыстар мени тандап мага мырзаны беришти. Биз мырза жигитин уюштуруунун максаты биринчи эле бул биздин ар бир кызын жигиттери чыган жигиттер болот. Ошондуктан биз ар бир жигит өзүнүн мырзасын, өзүнүн деңгээлин элдин алдында чыгып сүйлөгөн жана ошондой эле өздөрүнүн таланттуулугун көрсөтүш үчүн ушул жерде биз мырза жигит уюштуруп жатабыз. Эң баша айтып кетишим нерсе, биз Өзгөн районунда дагы коюп келип, ал жерден дагы биз Өзгөн район купуна толгон мырза деген ал жерде номинация болуп, ал жерде дагы чоң деңгээлде мырза жигит өттү. Бул жаңылыктар биздин окуу жайда бир жуманын ичинде жүз берди. Кийинки жумада жакшы, жагымдуу жаңылыктар менен жолугушканча амандыкта туруңуздар.